сүрөтчүлөр союзунун жана Казак сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү бир катар эл аралык лауреаттарга татыган Жунсалиев Русланбек агайдын сүрөт искусствосу менен алектенгенине 20 жылдын жүзү болуптур. Менде бул деген талант да негизи. Мен ойлойм бул мага түрткү берген бул өзүбүздүн эле чоң аталарыбыз негизи уста кишилер болгондо, алар боз үй жасап, ушундай кашык жанагындай илгерки идиш аяктарды жасап жүргөн кишилер да. Анан өзүм атам дагы негизи таланттуу киши да. Ошол жактан берилген болуш керек деп ойлойм. Бир картинаны жаратуу үчүн эми алга картинанын өзүнүн жеңил, оордугуна байланыштуу болот да. Жанагындай көп фигураларды талап кылган картина болсо, ага ошого жараша мен айтып атпайм, бул этюд депчи. Ошого ар бир картинага материал топтош керек дагы. Тоого чыгып, ошол ылайыктуу материалдар алып келип, анан ошолордун жардамы аркасында ошолордун баарын чогултуп, анан кийин бир чыгарма жаралат да негизи. Бүгүнкү күндөгү Русланбек мырзанын жараткан шедеврлеринин көркөмдүүлүгүн жана кооздугун сөз менен айтып жеткирүүгө мүмкүн эмес. Менин картиналарым азыр могу картина бар. Бул этюд деп айтылат. Негизи этюд деген художниктин баягы чыгармага чогулткан материал деп коебу, ошондой чыгып сүрөтчү адам деген жаратылыш менен байланыштуу болот экен да. Ошого биз эки жактан чогултуп түшүнүп келебиз, анан ошондон картиналар жаралат да. Могуну айтсак, мисалы үчүн бул баягы Гүлүк аттын образын бергим келди да бир жердечи. Анткени баягы Гүлүк атты илгери мен айтсам деме да, бул мен өзүм ушундай күбө болдум да. Бир той болду. Ошол жака барсак, эшиктин алдына бир анткени баягы кыргызда ушундай салт бар экен да. Кудалар жана калынга алып келген аттын мойнуна жоолук байлап коюшат экен да. Анан ошондон келип чыкты да, анан кийин мен баягы илгери Гүлүк аттарды эмен алып калыңга алып келген атка баягы как белги катары жоолук байлап коюшат экен да. Ошондон келип чыкты да бул ой. Анан могу картина жөнүндө айтсам, бул баягы биздин жаш кездеги болгон окуялар азыр деле ошол эстен кетпейт да. Ошолор эсибизде турат да. Ошолор бизге көбүнчө чыгармачылыкка жардам берет да. Ошону эстеп, анан кийин ушул темага кайрылдым да. Баягы айылда алдын баарын үзүп алып, анан адам жетпей турган жерлеринде алмалар калып калат эмеспи? Ошол жерлерине ат менен барып, анан кийин ошо жетип алып жеген убактар болгон да. Ошолор эсте калган, ошолорду чагылдыргам да бул дүмөдө. Бул өзү тартылганда негизи холст деп коет, атайын материал болот. Ошол материалга май боек менен тартылат да. Ал холст деген жыгачпы же кандай ошол? Холст деген бөз сыяктуу атайын ошого технологиясы ошого туура келе турган кылып туруп заводдон атайын чыгарышат. Ошону алып туруп, анан кийин ошонун үстүнө май боек менен тартабыз да. Май боекту дагы алып даярдап. Май боекту сатып алып туруп, анан кийин цветтерин издеп таап, анан беребиз да, андай цветтер. Кыргызстанда май боек менен сүрөт тартып таанымал болгон сүрөтчүлөр арбын. Ал эми биздин каармандын жараткан түрдүү жанрдагы картиналарын Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдөгү белгилүү сүрөтчүлөрдүн картиналарына теңөөгө болот. Мына менин колумда турган сүрөт этюд деп аталат. Буну биздин сүрөтчүбүз ошо Борбор калабыздын күз мезгилин чагылдырууга аракеттенген. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кончбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.